5-октябрдан 11-октябрга чейинки жылдыздар төлгөсү менен тааныштырабыз, саламатсыздарбы? Кой жылдызы жеке жашоого байланыштуу маселени шашпай чечиңиз. Туугандарга жардам берип, керектүүсүн табышып дагы бересиз. Жан шеригиңиз дооматтарын айтса, албетте аны унчукпай, угуп кайгана койгон туура болот. Жаракатка кабылуудан абайлаңыз, болбосо узакка дарыланып калуу коркунучу бар. Ким менен чыңалган мамиледе болсоңуз, ошол тууралуу жаман кабар угуп калышыңыз ыктымал. Андыктан ал кабарга дагы бул аптада даяр болушуңуз керек. Букачар жылдызы. Позицияңызды бекемдеп, демилге көрсөтпөсөңүз ийгиликке жетүү албетте кыйын болуп калат. Иш боюнча сунуш түшсө макул болуу оң, келечеги жакшы болот. Жаңы идеяңыз реалдуу эмес, аны унутканыңыз туура болот. Бирөөдөн колдоо күтүүдөн майнап чыкпайт, андыктан бул аптада өзүңүзгө гана ишенишиңиз керек болот. Акча сиз ойлогондон бир аз болуп калышы мүмкүн, бирок бул аптага өзүнүн тоскоолдугун жаратпайт. Эгиздер жылдызы. Жетекчилик, ошондой эле бирге иштешкендер менен бул аптада мамиле бир аз солгундашы ыктымал, бирок сиз ага капа болбошуңуз керек болот. Эмоцияны ичке катышыңыз дагы керек болот. Үйдөгүлөргө чарба иштерин чогуу бүткөрүшүп, бир аз бул аптада жеңилдеп каласыз. Пландардын кээ бири ишке ашып, келечекке үмүт арттырат. Сейилдөө, достор арасында болуу, убактылуу кыйынчылыктарды бир аз болсо дагы уnuттурат. Бөйөн жылдызы. Чөйрөнү кеңейтүү, бирөөлөрдөн колдоо алуу тилегиңиз бул аптада ишке ашат. Кыска убакытта көп иштерди бүткөрүүгө аргасыз болосуз. Ооругандардын шыпасын тапчу дарылар дагы бул аптада табылат, бирок анткени менен өзүңүздүн ден соолугуңузга кам көргөнүңүз туура болот. Жаңы тааныштар менен чайлашууңуз дагы ыктымал, ошондой эле үйгө келген туугандар кыжырыңызга бир аз тиет. Нааразы кылбаш үчүн жымсалдап сүйлөөң болот. Кезектеги жылдыз белги Арстан жылдызы. Жылдыздар бул аптада сиздин күчүңүзгө күч кошот. Ошондой эле кайсыл гана маселе болбосун, бул аптада өзүнүн өзү эле чечиле берет. Айрымдарда сүйүү романы дагы башталышы күтүлүүдө. Ал эми жетекчиликтин же болбосо өзүңүздүн кесиптештериңиздин сөзүнө кошулбасаңыз, бул аптада каржы жааты сизди кичине кыйнап коюшу дагы мүмкүн. Кара күч жумуштарын көп жасоо, өнөкөт ооруларды козгоорун эске алыңыз, андыктан оор нерсени көтөрбөгөнгө аракет кылыңыз. Жылдыз белги бийкеш жылдызы. Жаңы иш ордуна ээ болуу аракетиңизге бут тоскондор чыгат. Жүрүм турумду, мүнөздү өзгөртүү тактикасын бул аптада иштеп чыгыңыз. Искусство адамдарынын иши бул аптада алга жылат. Чала тааныш адамдардын компаниясында болууга дагы туура келет. Кубанычтуу кабар келет. Чакан бизнес баштоону каалагандар банктан насыя ала алышат. Тараза жылдызы. Астрология жана ошондой эле ушул өңүттөгү сырдуу дүйнөгө кызыгуулар бул аптада өсөт. Жардам берүүчүлөр табылып, бүтпөгөн иштерди бул аптада жакын адамдарыңыз бүтүрүп берет. Керектүү документтерди даярдай баштасаңыз болот, себеп дегенде жакшы бир жумуштун үстүнөн чыгышыңыз дагы күтүлүүдө. Үйгө келгендерден кымбат буюмдарды сакташыңыз керек болот, себеп дегенде сындырып алуу коркунучу бар. Апта аягында болуу өткөн окуя сизге пайда алып келет. Бирөөлөрдүн сизге берген убадалары ишке ашпайт, андыктан өзүңүзгө гана ишениңиз, өзүңүз гана иштесеңиз апта жемиштүү болот. Чаян жылдызы. Ички туюм күчөп, Кудайдан берилген таланттар бул аптада ачыла баштайт. Оор иштерге коркпой киришип, бүтүрүүгө аракет кылыңыз. Жыйынтыгы албетте сизди кубандырбай койбойт. Тегеректегилер калп жылмайганы менен сизди жактырбаган болот. Мисалы, сиздин мүнөзүңүз ал адамдарга жакпай калышы ыктымал. Балдар жакшы жүрүм туруму менен сизди кубандырат. Ошондой эле балдар тараптан бул аптада белек бечкек алышыңыз дагы күтүлүүдө. Кийинки жылдыз белги жаачы жылдызы. Түшүнбөстүктөр жумушта каталар дагы кетет. Алдамчылыкка барбай, туура эмес сүйлөөдөн карманыңыз. Болбосо аброюңуз бул аптада төмөндөп калышы ыктымал, кайсыл бир сөздөн эле. Жакындарга кайрымдуулук кылууга туура келет. Пландаган нерсени сатып алыш керекпи же албай турса болобу? Албетте ойлонуп көрүңүз. Жылуу кийинбесеңиз суукка урунасыз, ошондой эле бул аптада тамактануу рационуңузга өзгөчө көңүл бурушуңуз керек болот. Текечер жылдызы. Кубаныч менен кабак бүркөөлөр бул аптада аралаш жүрөт. Абайлабасаңыз, айрым досторду качырып алышыңыз дагы күтүлүүдө. Андыктан өзүңүздүн эмоцияңызды ооздукташыңыз керек болот. Бүткөргөн иштердин жыйынтыгы башкача болуп чыгат. Бул сиздин маанайыңызды кичине түшүрүп коюшу дагы мүмкүн. Сизге анча жага бербеген кийим же буюмду жакын адамдардан белек катары аласыз. Баш кошууну пландагандардын пландары бул аптада ишке ашат. Апта соңу айрымдар үчүн оор
ооруп түшүшү ыктымал. Кезектеги жылдыз белги суу куяр жылдызы. Күтүлбөгөн кабар же аткарылбаган убада жаатында маселе келип чыгат. Бирөөнүн таасирине киремдеп ишти татаалдаштырып алышыңыз ыктымал. Андыктан бул аптада өзүңүзгө гана ишенишиңиз керек болот. Карыздарды кайтарып беришет. Бул сиздин каржылык абалыңызды бир аз да болсо оңдойт. Алыс сапарга бирөөнү узатасыз же болбосо тосуп аласыз. Балдарга техникалык жабдуу же болбосо башка керектүү буюмдарды алып бересиз. Бул албетте балдарыңызды кубантат. Апта ичи тынч жана гармонияда өтөт. Соңку жылдыз белги балыктар жылдызы. Туугандардын маселесине аралашпаңыз. Баарын жүрөккө жакын кабыл алуунун дагы кереги жок. Организмге күч келбегидей тамактануу кажет. Тамактануу рационуңузга өзгөчө көңүл бурушуңуз керек болот. Чала тааныш адамдарды ишенимге киргизбеңиз. Эч бир сырыңызды дагы айтпашыңыз керек болот. Сүйүнүчтүү кабар, чыгым дагы күтүлөт. Экөө тең аралаш болот. Айрымдардын иш ордунда майда оңдотуу, ошондой эле оңдоп түзөө иштери дагы болушу ыктымал. Сиздер 5 октябрдан 11 октябрга чейинки жылдыздар төлгөсү менен таныштыңыздар. Аны менен мен Айжан Нурманбетова таныштырдым. Сиздер болсо биздин Супер ТВ YouTube каналына катталыңыздар. Ошондой эле албетте коңгуроону басып коюңуздар.